Assalamu алейкум достор. Hyundai Santa Fe 2005 жылғы объем 2.4 өзгөчө история. Бул машинаны көрүп турганыңардай кабелдер ушундай абалда келди. Бунун историясы кандай болгон экен? Бунун историясы бул машинанын моторун жасашкан. Мотор жасагандан кийин ашыкча шумдар чыгып, кайра ото албай калып, анан дагы датчик коленвалынан чыгып, проблема коленвал салып, жүрүп, кайра өчүп калып. Анан буну проблема жигут деп диагностика коюп алып келишкен бизге. Машина бизге келгенде датчик датчик коленвалдын зымы, муну көрүп турганыңар. Бул жакта датчик распредвал, булардын бардыгында импульс бар. И бул турган катушка өзүнүн катушкасы эмес. Бул катушканы переделка кылган. Бул Донус 1.6 мотор Ласеттинин моторунун катушкасы. Ушуну переделка кылышкан. И во время переделка замыкание болгон деп биз ушинтип диагноз кылып анан иштей баштаганбыз. Биз бунун компьютердун ичин ачтык, драйверлерин текшердик, ар бир элементтерди текшердик. Андан кийин айланып тегере отуруп, проблема кайра эле коленвалдан чыгып калды. Эмнеге десеңер, мына коленвал 3 провод. 3 проводдон бири плюс, бири минус, бири импульс да. Бизе бул проблема ушул жигуттун плюсовойу үзүлүп калган. Кайсыл жеринен десеңер, мынакей коленвал азыр мындай болуп турат да, как положено, байкалбайт эчтеке, бүт как положено. Бирок коленвалдын бул жерде коленвал турганда мындай болот. Көрдүңүздөр, эмнеде коленвал турат. Ошол коленвал бул грем ремен алынып туруп, анан кийин салынат экен. Эми ушул салынганда алдагы зымды көрдүңүздөр, гремдин жанынан өтүп, дальше өйдөгө көтөрүлүп баратат. Ошол өйдөгө көтөрүлүп барып аткан жерде ошол мурда койгондо устакелер ошол бир аз зым чоюлуп калган да. Зымды көрсөтүп койсоңуз. Но зым грем ременге тийген, грем ремен акырында отуруп уну үзгөн. Бизге келгенде ошо бир зуп тийип турганбы, айтор ошондой импульс бар болчу, кийин ал дагы жоголду, ушул грем ремен үзгөн. Эми азыр ушул грем ремен чыгарылып, мынакей датчик коленвал датчик салынып атат. Биз буну коленвалга чейин бул жактан ручной импульс берип, бул жактары плюсовойлорун прямой берип, мынакей зымдар менен мындай через аккумулятор кылыпчы текшерип койдук. Бул жактарында мынакей эки катушка, эки башка эсептейт да. Мунга катушкага бир плюс келет, бир минус келет. И мына жерде эки зым турат, мынакей башы ачык. Экөөнө импульс келет, правый левый. Бир импульс эки цилиндрге жооп берет. Ошолорду биз бул жактан колубуз менен импульс берип моторду айлантканда, датчик распредвал аркылуу бул цилиндрди экиге ажыратып, кыскасы текшерилген. Азыр коленвал салып чогулта турамыз, иншалла машина жүрүш керек. Эми бул видеодон силерге кандай бир тыянак айтайын дегенибиз, бул машинага ээсинин айтышы боюнча өтө көп акча кеткен. Просто баягы жакшы текшербей эле, көп акча кетирбегиле, өзү чоң баягы иштер дагы арзубаган эле бир жерине чыгып калат. Жакшылап текшерип. Бул машина эски болгонго байланыштуу, бунун бизде эски машиналарда автодата жок. Жаңы машиналардын автодатасы болуп, атайын ушул үчүн эски автоунаалардын датасын табып, анан ошо менен таптык да. Просто зерикпестен автодатадан карап иштегениңер дурус болот. Буну көргөндө эле барып жигутуңду алмаштыр дей берген да. Себеби бул жерде жигуттар открытый, сынып калган. Мен деле көп жерин байкадым. Там ылдыйда зымдардын арасында көп жери ачылып калган. Ачылып калганда кандай? Баягы сынып туруп, жарак болуп калат да зымчы. Ошондой жерлер аябай көп экен. Бирок мынанга окшошчу, мынакей. Байкап атасыңар, эмне ачылып турат. Ушунга окшогон жерлер көп экен. Ошондон эле көп ошондон да ойлой берген да. Жигут эскирген, бирок автодатадан карап уверен болмойча бир нерсени сатып алган жакшы эмес. Биз дагы ошол во время работа эме кылган